Балу таш аялга энергия берет. Билесизби? Балу таш аялга энергия жана ар түрдүү бир күчтөрдү берет. Биздин мамлекетте кымбат болуп калган таштар дагы бар. Көрсөм мен ар бир мамлекеттен баалуу таштарды алат экенмин. Кыргызстанда анча эле ювелирлер колдонбойт, а бирок Чехияга барган ар бир турист сөзсүз гранат ташын алып келет. Мисалы үчүн бул бирюза ташы араптарда бир жигиттик мүнөз, күч берет деп. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрөрмандары. Эркин Тоо мамлекеттик газетасынын студиясында бул жолу Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Ыргал Кадыралиева болмокчу. Ыргал Карымшаховна, студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Мынакей ушул депутаттык ишмердүүлүктөн кийин эл өкүлдөрү эмне менен алек деген чоң суроо эл үчүн да кызык болуш керек. Сиз эмне менен алек болуп турасыз ушул учурда? Депутаттыктан кийин жашоо бар. Азыр эле мен таксиде келатсам, водитель ушинтип сурады да, депутаттан жашоо бар бекен, жок бекен депчи. Албетте жашоо бар. Мурдага караганда башкача көз карашта болосуң. Мисалы үчүн өзүңдүн кемчиликтериңди, же болбосо сенден кийинки келген адамдарга башкачараак, мындай акылдуураак көз караш менен карап баштайсың. Бирок депутаттык учурдагыдай эле элдин көз алдында болосуң. Анан жаш туруп парламентке келиш, жаш туруп депутатка келиш, андан ары көп кызматтарга, көп иштерге жарабай каласың. Дагы бир кызыктуу жагы. Андан сырткары депутаттыктан кийин албетте өзүңдүн хоббиңе, өзүңдүн жеке иштериңе өтөт экенсиң. Ошолордун эле бири катары мен айта турган нерсе кипариз эже. Мен депутаттык учурда баягы дип паспорту тапшырдык, андан кийин паспортду алмаштырдык, загранпаспортто. Ошондо мен кайсыл мамлекеттин чек араларын кесип өткөндүгүм тууралуу бир список түздүм да, атайын бир сыйра карап өттүм. Ар бир мамлекеттин чек арасын басып өткөндө коюлган печаттарды санадым, кимге визаларды санадым. Ошондо мен дүйнө боюнча андан бери дагы депутаттан кийин дагы эсептеп келгенде 35 мамлекеттин территориясын басып өтүптүрмүн. Мен сүрөт тартып түшкөндү, сүрөт тартканды жактыра бербейм. Мен көпчүлүк мамлекеттерде тартылган сүрөттөр да жоголуп кетиптир. Бирок мен баягы списокто кылгандан кийин мен чогулткан ошол чет мамлекеттин алып келген буюмдарды, коллекцияларды бир сыйра карап чыктым. Ошондо көрсөм мен ар бир мамлекеттен баалуу таштарды алат экенмин. Баалуу таштарды ар бир мамлекеттин өзүнүн баалуу таштары бар. Мисалы үчүн Янтарь ташы Кыргызстанда анча эле бааланбаганы менен бул Россия территориясындагы негизги бир казылган негизги таштардын бири болуп баалуу таштарга кирет экен. Ошол эле убакта гранат ташы бул Кыргызстанда анча эле ювелирлер колдонбойт, а бирок Чехияга барган ар бир турист сөзсүз гранат ташын алып келет. Хрусталь, чешский хрустальдары. Анын сыңарындай Италиядан изумруд алып келипмин, мисалы үчүн, рубин алып келипмин. Анын сыңарындай бул брошка. Бул брошкамдагы Араб Эмираттарынан алып келинген таштардан чогултулуп жасалган брошка. Мен муну атайын өзүм жасаттырдым. Жок, жасаттырдым. Мисалы үчүн бул бирюза ташы араптарда бир жигиттик мүнөз, күч берет деп эсептешет экен. Албетте мен жигиттик мүнөз үчүн эмес, бирок бирюза ташы аябай ярко көрүнүп турат, жакшы. Ошон үчүн мен бул жерде бирюза ташы, коралл, хрусталь, анан чыныгы натуралдуу жемчуг. Жемчугдун дагы эң майдасы, бул аябай аз кезигет. Ошундай кылып айтайын дегеним, мен деги эле ошо баалуу таштарды чогултууга аябай кызыгам. Мисалы үчүн көк таш бар, азыр аты эсимен чыгып атат. Бул Афганистанда гана бар. Ал боюнча мен атайын бир чоң тарелка алдым эле да. Мен аны тарелка катары эле алгам. Келгенден кийин бул таштын аябай бир баалуу таш экенин, айрыкча жигиттерибиздин шакектерине коюлган көз экенин көрүп, мен аябай суктандым. Ушул таштарды алууда ошол мамлекеттин валютасы менен эсептей келгенде кымбатка турат бекен?
Албетте ал каражат менен барыш керек да. Жок, ал мамлекеттин территориясында алар анча эле кымбат эмес, бирок ошол эле учурда биздин мамлекетте кымбат болуп калган таштар дагы бар. Бирок ошол мамлекеттин сиз туура суроо бердиңиз, ар бир мамлекеттин өзүнүн ташы өзүндө анча бааланбайт. Мисалы үчүн алар бул туристтер үчүн гана көбүнчө колдонот. Мисалы үчүн Бангладеш бул кызгылт розовый жемчугтун родинасы деп аталат. Мен Бангладештен розовый жемчуг алып келгенмин. Бангладеште ар бир кадам сайын розовый жемчуг сатылат. Бирок Кыргызстанда гүлгүн жемчуг бермет, кыргызча гүлгүн жемчуг аябай аз. Бизде көбүнчө ак түстөгү жемчуг колдонулат. Анын сыңарындай менин азыркы колдонгон хоббилеримдин бири ошол. Мен өзү мындай украшенияларды такканды жактырбайм. Азыраак өлчөмдө минимализмге көңүл бөлөм. Бирок менин үйүмө барсаңыздар, ошондой таштарды чогултууга аябай кызыгам. Мисалы, таштар боюнча берметке көбүрөөк акцент жасап атасыз. Ошо берметтерди көбөйтүүнүн табигый жолун үйрөндүңүзбү? Жок, бирок мындай да мен кичинекейимде, ошол кичинекей эмес, студент болчумун. Ошол ак сөйкөнү көрүп, ак таштуу, мына сизде да азыр жемчуг турат. Анан атама мен жемчуг алып бериң дедим да, десем, атам жемчуг деген эмне деди да. Анан мен телевизордон көтүп атып бир сериалдан таккан аялдын сүрөтүн көргөздүм, мына депчи. Аны көрсөтсөм, бул бермет да кызым деди. Ошондон кийин мен ушу берметке кызыгып баштадым да, көрсө бермет биздин тарыхыбызда кыргыздар бул кыздарына алып берип такчы экен мурун элечи, ак бермет деп. Анан анын сыңарындай берметти биз көбөйтүүгө кызыккан жокмун, бирок мен чогултам. Ошол эле учурда Индия, Бангладеш ушулар берметти аябай баалашат, сөзсүз түрдө тагышат. Биздин Кыргызстандын өзгөчөлүгүнө дагы көңүл бөлгүм келип атат, Кипариза эже. Мисалы үчүн кыргыздар бизде алтын, күмүш көп да, алтын кен чыккан жерден сөзсүз күмүш чыгат. Күмүштүн запасы да аябай көп болот, бирок Кыргызстанда эмнегедир ушул айтылбайт. Зергерчилик канчалык күмүштө? Да. Бирок кыргыздар дайыма кызына алтын эмес, күмүш тагып келген. Эмнеге? Күмүш бул актыктын, тазалыктын символу болгон. Ошон үчүн мен айтар элем, Кыргызстандагы мына кен байлыктарыбыз аябай көп, ошолордун дагы бир өнүксө, дагы бир жакшы жолго түшө турган болсо, азыр Кыргызстан туристтик мамлекеттерге айланып баратат, айрыкча Бишкек. Бишкекке келген туристтер, мен ойлойм, эгерде зергерлик өнүксө, бизден алтын жана күмүш изделияларды алып кетүүгө биз шарт түзүшүбүз керек, жана чоң фантазияларга жол беришибиз керек экен. Себеби мен дагы кичинекей конок үйүм бар. Ошол жерге азыр аябай көп иностранецтер, чет мамлекеттик туристтер келип атат. Алар бизден сурайт, эмне алып кетсек болот депчи. Мен биздеги Этно Кейджи деген зергердик компаниянын зер буюмдарын кеңеш берем алгыла деп. Анан биздин кийиз жолуктарыбыз, кийиз буюмдарыбызды сунуш беребиз. Шырдактарды сатып алып беребиз, шарфтарды сатып алып беребиз. Жана ошондой эле мен ойлойм, буларды алтын жана күмүш аябай кызыктырат болчу. Анын үстүнө биз канчалык берден эле минимализация деп көп зер буюмдарын тагынбаганыбыз менен канчалык бирден эле тагына да жүрүшүбүз керек экен. Себеп дегенде көз тийген учурда мисалы шуруларың чачырап кетет деп айтышат экен да. Бул сени коргоочу катары сага түз тийбей көздүн ошол буюм тайымга тийип кеткени да бир коргоочу деп эл ичинде айтылып калган сөздөр бар экен. Канчалык чындык болот? Андыктан баалуу таштарга дагы ушинтип маани бере жүрүшүбүз керек экен. Албетте. Баалуу таш аялга энергия берет. Билесизби, баалуу таш аялга энергия жана ар түрдүү бир күчтөрдү берет. Мисалы үчүн баалуу таштарды көрүүдө жана тагынуудан, мындай сөйкө шакек катары эмес, ушундай брошка кылып тагуудан мен бир энергия алам. Рахмат. Урматтуу YouTube каналынын көрөрмандары, Эркин Тоо мамлекеттик газетасынын бул жолку студиясында Жогорку Кеңешке 5-чакырылышта депутат Ыргал Кадралиева болду. Баалуу таштар
темасында ой бөлүшүп, учурда мына ушундай өзүнүн хоббиси менен алектенип, ошол эле учурда биздин зергерчилик тармагындагы, ошондой эле туристтерди тейлөө багытындагы колго алып жаткан келечектеги максаттар бар экен. Дагы бир жолу ишиңизге ийгилик каалайлы, саламатта калыңыздар. Рахмат.